бүгүнкү дискуссиялык клубтан эмнелерди күтөсүздөр? Борбор Азиядагы диндер кече, бүгүн жана эртең жалпы демократиялык жана адамдык принциптер жана баалуулуктар негизинде айырмачылыгы жана байланышы. Мындай аталыштагы тема Нарын мамлекеттик университетинде жаштардын талкуусуна коюлду. Анда катышуучулар бүгүнкү күндөгү Орто Азиядагы диний абалды талкуулап, эксперттерден диний багыттар жөнүндө түшүнүк алышты. Экөөнү бирдей алып кеткенге аракет кылам да, мисалы каршы жерлердин эми көз жумуп коем дегендей же. Демократияга каршы жерлерин же диндин демократияга каршы жерлерин мындай билбеген кишидей болдучу. Экөөнү бирдей алып кеткенге жана экөөнү бирдей алып кетишин каалайм да элдерин да. Аталган иш-чарага мектеп окуучулары, студенттер жана ошондой эле борбордон атайын чакыртылган диний эксперттер катышышты. Маалым болгондой, бүгүнкү талкуунун негизги максаттары катышуучуларга демократия жана светтик терминдердин туура түшүнүгүн берүү, дин, демократия менен светтик түзүлүшкө жана түшүнүккө каршы келбээрин түшүндүрүү, ошондой эле дин тутуу эркиндиги жөнүндө маалымат берүү. Дискуссиялык клубтун темасы дагы ушу Борбор Азиядагы диндер, ал диндердин кечекиси, бүгүнкүсү, эртеңкиси. Балдар жакшы бир ой келтирип атат. Эртеңкиси кандай болот деп бизди дагы суроо туудурат депчи. Бул өтө маанилүү го деп биз эсептейбиз. Анткени эгерде биз бүгүнкү акыбалдын дин жаатында бүгүнкү акыбалды билбесек, анда эртеңки акыбалы жөнүндө биз анда караңгы болуп калышыбыз мүмкүн да. Анан ошол биздин дискуссиялык клубтарда балдар үчүн ушу мүмкүнчүлүктөрдү ачып, баягы орустар айтып коет, мындай ачкилерибизди чечип, анан кийин так-нак көргөнгө аракет кылуу деген максатта. Дин жана демократия боюнча конструктивдүү пикир алышуу долбоору International Alert жана ыйман диний маданиятты өнүктүрүү коомдук фонду менен биргеликте ишке ашырылып, 2017 жылдан бери Кыргызстандын бардык тубандарында өткөрүлүп келет. Долбоордун максаты дин жана ишенимдер эркиндиги, диндин адамдардын жашоосундагы орду, мамлекет менен дин институттарынын ортосундагы өз ара мамилелери тууралуу демократиялык жана светтик мамлекетте динге карата мамлекеттик саясат жөнүндө маселелерди ачык эл алдында талкуулоо. Бул долбоордун негизги иш багыттары бул бир гана талкуу менен чектелбейт. Албетте талкуу бул диалог куруу, талкуу клубтарын түзүү бул негизги иш-чаралардын бири. Бирок ошол менен бирге биз Кыргызстандагы жаш изилдөөчүлөрдүн дараметин көтөрүү боюнча, мындай аярлуу маселелер боюнча, изилдөөлөр жүргүзүү боюнча, дараметин көтөрүү боюнча иш алып барабыз. Андан сырткары алардын ошол аярлуу маселелер боюнча, динге байланыштуу маселелер боюнча изилдөө жүргүзүү дараметин көтөрүп, аларга ошо көмөк көрсөтөбүз ошол изилдөө жүргүзүү боюнча. Аталган иш-чарага келген жаштар жандуу катышып, өз пикирлерин ортого сала алышты. Жыйынтыгында талкууга активдүү катышкан катышуучуларга уюштуруучулар тарабынан китеп, күбөлүктөр тапшырылды. Азима Жекишева, Нурбек Рахманов, жаңылыктар.